Бул көрүнүш көпчүлүк үй бүлөлөргө мүнөздүү жана жакшы тааныш. Атасы ичип келип үй бүлөсүнө тынчтык бербей, балдардын жана жубайынын тынчын алып, үйдөн береке кетет. Атасы ички иштеп, коңшу колоңдон тартып, мектептен да тепки жеген балдар моралдык жактан аксап, ызалуу жана ачуулуу да болуп чыга келишет. Натыйжада коомубузда үй бүлөлүк зордук зомбулук орун алып, жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда кылмыштар катталууда. Коростолоо катыс болбосо дагы Кудайга шүгүр, уурулук кылып ушак айткан жерибиз жок. Биш. Ай, сен анда алкаш күйөөң алдыңкы адамдардан эмес беле, ооба? Өмүр гүлү аталышындагы турмуштук мааниси чоң спектакль Капар Медетбеков атындагы драма театрдын артисттери тарабынан окуучуларга тартууланды. Бул иш-чара Чоң Алыш айыл өкмөтү жана Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн демилгеси менен уюштурулуп, аталган аймактагы мектептин жогорку класстарынын окуучулары келишти. 2024-жылда 6 фактор атталган бизде. Бул жаш өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыштарда. Ал эми жаш өспүрүмдөр тарабынан ар кандай жанагындай уурулуу фактылар боюнча 4 фактор атталган. Ошол багытта алдын алуу иш-чаралары бүгүнкү күндө жүргүзүлүүдө. Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы бар. Алар эртең мененкисин сабак башталганга чейин ушу мектеп окуучуларынын мектеп иш күндөрүн мектептен баштап атат да. Азыркы балдар түтүмелем илтам. Кара. Текей шайтандын баласы. 1 саатка созулган спектакль залда отурган окуучуларга чоң таасир калтырды. Чоң Алыш айылынын аксакалдар кеңешинин төрагасы Доктурбек Атантаев жаштарды билим алууга күчүн жумшап, жаман адаттардан алыс болууга үндөп, насаатын айтты. Ал эми айыл өкмөт башчысы Бек Көчүрбаев жаш өспүрүмдөрдүн катышуусундагы ар кандай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча жергиликтүү бийлик тарабынан ар кандай маанидеги иш-чаралар өтүп жаткандыгын билдирди. Турмуштук мааниси терең, тарбиялык мааниси бир терең спектакль болду деп ойлойм. Бул спектакльге атайын биздин Чоң Алыш аймагында жалпы 4 мектеп бар. Ошо 8 класстан 11 класска жер бардык окуучуларды жана мугалимдер менен чакырганбыз. Ошолорго кичине түшүнүштөрүн жүргүзөлү деп. Мен ойлойм, бир окуучулар анча-мынчасы көздөрүнө жаш алып, ушул жерде отурушту негизи абдан бир жакшы таасир алып кетти деп. Анан биз мындан ары дагы атайын ушу зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча, ушул болтуруу боюнча атайын иш-чара түзүлгөн, ошонун негизинде жумуштарды жүргүзөрбүз. Ал эми окуучулар болсо, бүгүнкү иш-чарадан алган сезимдери менен бөлүшүп, алар окуган мектепте эрекетчилик жана топтошуп мушташ же бирөөнүн аброюна шек келтирген көрүнүштөрдөн оолак болуп болгон аракетин татыктуу билим алууга жумшоо алардын келечеги үчүн маанилүү экендигине токтолушту. Биринчиден бул бүгүнкү өтүп кеткен спектакль абдан бизге таасирлүү болду. Өзүбүзгө жакшы жактарын алдык деп айтсам да болот. Башка областтарда ошондой өлүмгө чейин алып барган нерселер болуп атканын биз да угуп келип атабыз. Алардын мисалы үйүндө ата-энеси тарбия жагынан же болбосо психология жагынан алар өнүкпөй калып, ошо нерсесин же болбосо ата-энелеринен жакшы тарбия албай калып, ошо көчөдөн чыгарып, ар бир баланы уруп, ар бир балага ден соолугуна залалкасын тийгизип атат деп ойлойм. Бардыгыбыз таасирленип, жакшы жагына багытталдык. Ыйладык, албетте абдан таасирдүү болду. Айыл өкмөтүнө жана ошондой эле Капар Медетбеков атындагы театрына терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Мындай спектакль бул бүгүн бизге өтө чоң сабак болду. Мындай айыл ичинде мындай катталуу болгон эмес. Кудай сактасын. Эми башка жактарда, областтарда болуп жүргөн угуп жүрдүк, көрүп жүрдүк интернет тармактарынан. Бирок ушул күн бизге идеянын кызматкерлерине чоң рахмат. Тарбиялык мааниси зор спектакль облусубуздун бардык аймактарында көрсөтүлөт. Таластагы драма театрда дагы болот, анан ар бир айыл аймактарда дагы ушул спектакль болмокчу. Кудай буйруса, элибизге, окуучуларга жакшы бир тарбиялык маанини тартуулайлы деген максатыбыз бар. Ахаб Бейшалиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас району.